Акниет Кеңешов. Камчыбек Ташиев соттон акталат, күнөөсү жок деп ишенебиз. Эл үчүн кызмат кылып, мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салым кошкон инсандардын бири катары дагы көп жылдар бою кыргыз элине кызмат кыла берет деп ишенебиз. Келечек муунга мекенчилдиктин, кайраттуулуктун жана мамлекетке берилгендиктен үлгүсүн көрсөтүп келе жаткан баатыр инсандарыбыздын бири. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдогон эл ар дайым биримдикте болуп, колдоосун көрсөтүшүбүз керек. Элдин ынтымагы менен колдоосун ортодогу чагымчыл, ичетар адамдарга да көрсөтүп коюшубуз керек. Биримдик жана туруктуулук мамлекеттин эң чоң күчү деп жазат ал. Next TV. Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 47,7% өстү. 2026 жылдын 1 апрелине Кыргызстандын мамлекеттик карызы жыл ичинде 47,7% өстү. Бул тууралуу экономист Кейжи жазды. Ага ылайык, бул аймактагы салыштырмалуу өлкөлөрдүн Армениянын, Казакстандын жана Орусиянын ичинен эң жогорку көрсөткүч. Өсүш коңшу өлкөлөргө караганда бир топ жогору болду. Казакстанда карыз 15,6%, Орусияда 25%, ал эми Арменияда болгону 0,1% өстү. Бул өсүшкө ички карыз негизги салым кошкон. Анын көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,1 эсеге көбөйүп, тышкы карыз алуунун өсүшүнөн бир топ алды да. Ушул сыяктуу тенденция аймактын башка өлкөлөрүндө да байкалууда, бирок ал Кыргызстанда көбүрөөк байкалууда. Мындан тышкары, Кыргызстандын карыз түзүмүндө тышкы милдеттенмелер басымдуулук кылат, болжол менен 54%ды түзөт. Ал эми ички карыз болжол менен 46%ды түзөт. Арменияда, Казакстанда жана Орусияда кырдаал тескерисинче, ал жерде ички карыз басымдуулук кылат. Перизат Триллионеров. Ысык көлдү ойлогондор болсо, анда акыркы 5 жылдан бери көлдү тазалоо боюнча жасалып жаткан иштерди да көрүш керек. Миңдеген чакырым торлор алынып, тонналаган таштанды чыгарылды. Бул жөн эле сөз эмес, реалдуу иш. Эми болсо дүйнөлүк F1N20 жарышы өтөт деп эле айрымдар элди дүрбөтүп жатышат. Бирок мындай мелдештер дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө, туюк көлдөрдө деле өтүп келген. Азыркыга чейин экологияга зыян келди деген бир да факты жок. Катыша турган кайыктарды эскемес, заманбап техника, май күйүүчү май агып кетпеген система менен жабдылган. Кыргызстанга мындай деңгээлдеги мелдештин келиши өлкөгө болгон ишенимдин белгиси. Баарын эле негатив кылбай, факты менен карасак жакшы болот деп жазат ал.